Амансыздарбы, урматтуу агайын бир туугандар, назарыңыздарда Манас баяны. Көрсөтүүнүн башында ушул Манас баянына колдоо көрсөтүп, жакындан жардам берип, биздин кемчилигибизди толтуруп жаткан ар бириңиздерге ыраазычылык айтып кетейин. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, аман болуңуздар, ооматтуу, дөөлөттүү болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Анан ошондой эле дагы бир кайрылуу кылып кетейин. Биз ушул Манас баянын тартып жатканда ар кандай чыгымдарга учурайбыз. Ошондуктан бизге колдоо сүрөөлөрүңүздөр болсо жасап туруңуздар туугандар. Эмесе көрсөтүүнү баштай берейин. Ошентип Манас Алмамбеттин айласы менен Айгандын калаасын чаап алды. Анан Айгандын Алтынай деген сулуу кызы бар экен. Эми айрымдар суроо берип калат да, эмне үчүн Манас тиги Кытайда согушта жүрсө, Кытайдын ханынын деле аты Эсен хан кыргызча, Коңурбайдын деле аты кыргызча, анан эми Айгандын кызы Алтынай болуп атпайбы, бул деле кыргызча болуп атат деп суроо берип калат. Менин буга жеке пикирим мындай. Баягы кыргыз тилинин ыңгайына келтирип айтканда кыргызча аттарга окшош калат да. Мисалы үчүн Алмамбет деген ат Али Мухаммед деген эки аттан турат, анан Алмамбет деп айтылат да. Мына ушундай аттар көп. Ал эми мындан дагы тагыраак жоопту Кудай буйруса Манас эпосы дагы изилденет, дагы уланып, биздин тарыхчылар аркылуу дагы бир топ нерселер тастыкталат. Мына ошондо тагыраак жоопту алабыз. Азыр сиздерге мен кандай окусам, ошондой айтып бере берейин. Ал эми тагыраак жоопту жана алдыда айткандай убакыт анан биздин изилдөөчүлөр сиздерге айтып беришет буйруса. Эмесе ошол Алмамбет жанагы Айгандын Алтынай деген кызын жактырып калат бир көрүп. Анан эми баягы согуш, шаарды колго алышты, Манастар да барышты, бүткүл кыргыздын аскери мына ошол шаарга киришти. Андан соң Алмамбет баягы кыйсыпырда келип Манастын жанына жетип барды дагы Алтынай жөнүндө бир айтып өтүп кетти да жанынан. Баягы атайын кайталап артынан барып айткан жок. Анткени жанында эл бар эле, алардан ийменди, тартынды. Ошентип Манаска ушул Алтынайды мага калтыргыла деп айтты дагы. Анан тетигил Жебелүү шаардын ары жагында Кенжут деген шаар бар эле. Мына ошол Кенжут деген шаарга жортуулду камдаганы Алмамбет кетет да. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин Алмамбеттин кол астында Алакен деген жигит бар экен. Мына ошол жигитти Манаска жөнөтөт. Баягы Алтынайды мага берсин деп. Анан эми Алакен биринчи Бакайга келип жолугат дагы Алмамбет өзүнүн олжосун сурап атат дейт. Анда Бакай Алакенге бир аз катуураак айтып коет да, азыр олжону сурай турган учур эмес деп. Анан Алакен Манаска барат. Манаска барып ушинтип Алтынайды Алмамбет сурап атат десе, Алтынай Алмамбетке берилбейт деп айтып коет Манаста. Анан Алакен уккан сөзүн Алмамбетке айтып барат. Манаска барып ушинтип сурадым эле, берилбейт деп айтты. Ал эми Бакайга барып айтсам, олжону азыр бөлө турган учур эмес деп койду дейт. Анан Алмамбеттин бир аз көңүлүнө кетип калат да. Алтынайдан башка дагы Диларам деген сулуу бар экен, ошол ордодо. Аны сурайын десе, аны кыргыл алыптыр. Анан бул жерде абдан 19 000 кызды чогултуп алган болчу да. Мына ошондо жоокерлердин баарысы кыздарды олжолоп алышты дейт. Анан эми Алмамбетке олжо тийбей бир аз кытыйып турганда Меңдибай деген киши жетип барды дейт да. Ортого чок салып, Манас айтпаган сөздү айтты деп көөрүтүп, жабыртып, жалаанын баарын кошуп калп айтып Алмамбетке мындай деп турат да. Ай Алмамбет, сен Алтынайды Манастан сураган экенсиң, Манас минтип айтып жатат. Ушул каяктан бери тентип келген Кытай, тетигил Алмамбет менден олжо талаша турган болуп калыптырбы? Менден Алтынай деген сулууну сурай турган болуп калыптырбы? Ой, бул тентип келген байкуш үйү кайда экенин, жайы кайда экенин, ата конушу кайда экенин билбеген эселек менден ушинтип олжо сурай турган болуп, олжо талаша турган болуп, ушинтип калган турбайбы деп сага опурулуп жапырылды Манас деп айтканда Алмамбет уккан кулагына ишене албай калды дейт. Анткени кече эле жакында көкчөдөн укпаган сөздүн баарын угуп, анан
Манаска келип, Манастан кадыр таап, Манастан жай таап, Манаска толук ишенип, Манасты бир тууганындай көрүп калган болчу да. Анан Меңдибай тигинтип айтып жатса, Алмамбет таптакыр акылы токтоп, эмне дээрин билбей оозунан сөз түшүп калды дейт. Меңдибай антып эле койбостон Алмамбеттен кийин баягы Көз Камандын баласы, Үсөндүн баласы Көкчөкөскө келди дейт. Эй Көкчөкөс, тигил жуушаңгыдан тентип келип Манаска тууган болдуң эле. Кана сага берген олжосу? Ай мен уктум сени. Тигил ушул жебелүү шаардан түшкөн бир күмүш менен бир алтынды да сага ыраа көрбөйт булар. Бир дагы мал албайсың, бир дагы жан албайсың. Бул калаадан түшкөн олжодон сага чычка кулак дагы тийбейт керек болсо деп, муну шинтип Көкчөкөстүн көңүлүн бузуп, анан Кыргылды көздөй жөнөдү дейт. Кыргылга барып, кыйшая туруп Меңдибай анан Кыргылга минтип айтып жатат. Эй, Кыргыл, алдагы Диларам деген сулууну алып алыпсың го. Аны сенден жакында Алмамбет тартып алам деп жатат. Деп муну шинтип Алмамбетти Кыргылга жамандап, Көкчөкөскө өзүнчө жамандап, Манасты Алмамбетке жамандап, ушинтип туруп анан кийин Манаска жетип барды дейт да. Ошентип анан Манаска барып алып, Меңдибай минтип айтып жатат да. Улуу урматтуу ханым, улуу урматтуу Манас айнанайын. Ой, тетигил жерден Алмамбет алдагы сен тандаган алтын айга көз артып, деп муну ушинтип баштаганда эле Манас, эй, кет чары, деп токтотуп койду дейт да. Хан Манастын ушундай мүнөзү бар туугандар эч убакта ушакка алынып кетпейт да. Өмүрүндө бир жолу ушакка алынып кеткен, аны буйруса келечекте айтып бермекчимин. Бул Кыргылчал жамандайт да. Каныкей менен Чубак ойнош болгон турбайбы, Кең таластын чоң суусун бойлош болгон турбайбы деп муну ушинтип ушак чыгарганда Манас ошондо алынып кеткен. Ошондо алынып кетип, ас жерден Коңурбайдан жеңилип кала жаздайт да. Бул окуяны мен сиздерге алдыда Кудай буйруса Семетейге жеткенде айтып беремин. Ага чейин мына бул жерди уга бериңиздер. Урматтуу көрүүчү, эгер бизди колдоп, эмгегибизди баалап, бабаларыбыздын даңкын баяндаган көрсөтүүлөр көбүрөөк чыгып, көбүрөөк жайылуусун кааласаңыз, экрандагы номерлерге акча которуп, демөөрчүлүк кылсаңыз болот. Ошентип Меңдибай Манаска элдин баарын жамандаганда, Манас Меңдибайдын сөзүн укпай, кет ары деп кууп жиберди. Анан жалпы өзүнүн мыктыларын айтты дейт. Эми Кенжутка камды көргүлө деп баягы Кенжутка жөнөттү дейт. Бул жерде Алмамбет жанагындай сөздү уккандан кийин, анан мен эми эч жерге батпай турбаймынбы. Баягы өзүнүн бир айткан сөзү бар Алмамбеттин. Айылдуу жигит зор экен, айылынан азып алган соң, айылсыз жигит кор экен деп Алмамбет таарынып, анан эми кайда барсам, кайда жетсем, кайда кетсем, тигил ылдый көздөй Медина Меккени көздөй кетип калсамбы, же болбосо Кытайдын ары жагынан дагы бир жерди тапсамбы деп муну ушинтип кайда кетер айласын таппай чебелектеп, сараласын камчыланып шаардан чыгып кетти дейт да. Анан Бакай сезип калды дейт. Ай, Алмамбет кайда кеткен? Деп Бакай сезип калып, бирок Кенжутка жүрүш башталып кеткенден кийин Кенжутту көздөй аскер чыгып кетти. Манас болсо жанагы Айгандын калаасында жигиттер менен калып калды. Ал эми Кенжутту көздөй Бакай баштап, Сыргак, Чубак, мына ушулар Алмамбети жок чыгып кетишти. Алмамбетти жолдон жолуктурабыз деди эле, бирок жолуктура алган жок. Эми бул окуя ушул жерде тура турсун. Мен сиздерге Кенжуттун кабарын айтып берейин. Кенжутту Мадроон деген киши башкарчу экен. Мадроон өзү аябай жамбакты, муну ушундай киши экен. Артынан 80 кыз ээрчитип жүрчү экен да. Анан Мадроон ушул жерде, урматтуу туугандар, күчөткүч, эркекти күчөткүч дарылар жөнүндө баян келет да. Мадроон мына ошол эркекти күчөтө турган дары ичип, жанагы артындагы ээрчитип жүргөн 80 кызы менен күндүзү жарымы менен, түнкүсүн жарымы менен муну ушинтип кошулчу эле. Эгер кошулбай калса, бул дарыдан жаны чыгып кете жаздачу деп айтат. Мына ошол калыя жанагы Кенжуттагы Мадроондун алдына барды дагы, анан
Мадронго Манас жөнүндө кабар берип жатат да. Ай, бул Кыргыздан Манас деген зор чыкты. Бул тетигил Кытайдын шаштысын алып жатат. Тетиги Бейжиңде отурган Эсенкандын шаштысын алып жатат. Бул жагынан болсо Ындыстанга чейин жери чектешип калды. Наркы жагынан болсо Ооганды алды. Бул жактан болсо Гималайдын кырына чейин алып алды. Мына ушул Манас бүгүн айганды чапты, эртең сенин кезегиң келип калды. Дегенде Мадрон ошондо баягы эркекти күчөтө турган дарыны көбүрөөк ичип алган экен. Жактырбай, көзү караңгылашып, кулагы тунуп, муну ушинтип өзү кыйналып аткан экен. Баягы Калияны көрүп, барчары деп катуу сүйлөгөндө, Калия эми аяр эмеспи? Буга мен аярлыгымды көрсөтөйүн деп жерден бир уч топурак алып дубалап туруп башка чапты дейт. Мына ошондо Мадрон кыймылдай албай калды дейт да. Анын үстүнө тети Калиянын дуасы тийгенден кийин кыйналып жатып, анан 3-4 күндөн кийин мүрт кетти дейт да. Каза болуп калды дейт. Андан кийин Кенжутту сурай турган киши жок, карай турган киши жок. Анын нары жагында Көшөнгө деген баатыр бар экен. Калия ошого жетти. Жетип эле Көшөнгөгө айтты. Көшөнгө деген ушунчалык чоң киши экен. Ушундай чоң үйдөй ташты көтөрүп жолдун жээгине коюп, бул Көшөнгөнүн ташы деп атап, анан ай балтасы эле эшиктей болчу дейт да. Ушундай чоң зор балбан киши экен. Мына ошол Көшөнгөгө барып Калия минтип айтып жатат да. Манастан кабар берейин. Бул Манас деп жанагы Мадронго айткан сөзүнүн баарын айтып келип, анан мындай деп жатат. Бул эми Манас келет кетет. Булар көчмөн эл. Ошондуктан келгенде салыгын төлө, эмне сураса бер, жеңилдик, сенин букараң болобуз деп айт дагы, Манас кеткенден кийин өзүң билгендей жашай бер да деп Көшөнгөгө кеңеш айтса, Көшөнгө Калияны урушуп, кандайча биз ушул Манаска багынып берет экенбиз, каяктагы чантууга биз эмне багынат экенбиз деп анан кийин жоо жарагын камданып, аскерин чогултуп, муну ушинтип Манастын алдынан тосуп калды дейт. Бул согушка эми Манас келе элек. Алмамбеттин болсо кайда жүргөнүн эч ким билбейт. Анан согушка Бакай, Серек, Чубак, Сыргак мына ушулар аскерди баштап келишкен. Анан бет келише тизилишип турганда Көшөнгө жекеге деп алдыга чыкты дейт. Сыргак аттанып жөнөй бергенде Бакай токтотту дейт. Ай балам, кое тур. Буга бөөдө жем болосуң деп, анан Чубак аттанып калды дейт. Мен чыгайын дегенде Бакай Чубакты да токтотту дейт. Бул Көшөнгөгө алыңар жетпей калат го, чамаңар келбей калат го. Бул согушка, бул эр сайышка мен чыгайын деп жекеге Бакай жөнөгөндө, Манас кол баштап 30 000 кол менен бул согушка кирип келди дейт да. Анан Бакай токтоп калды дейт. Манас өзү чыгып Көшөнгө менен баягы найзаларды жапырып бер сайышка түшкөндө карала байрак байланат экен Көшөнгө дейт. Мына ошол карала байрактуу найзасы менен Манасты көздөй жетип келип, эмис саярда Манас найзага бир чаап, найзасын сындырды дейт. Анда Көшөнгө баягы эшик эндүү ай балтасын алып чыгып Манасты чабарда, Манас кылычы менен Көшөнгөнүн колун чыканагынан шыла чапты дейт да. Ошентип колунан ай балтасы түшүп, анан Көшөнгө баягы оң колу мултуюп калгандан кийин сол колу менен кылычын алып чыгып Манасты чабарда, Манас Көшөнгөнү белге чаап экиге бөлүп тастады дейт. Анан ал жерде Көшөнгө өлдү. Көшөнгө өлгөндөн кийин Кенжуттуктун колунан Назарбайын деген киши чыкты дейт. Ал чыгып айкырыкты салып, найзасын жапырып алып Манасты көздөй жөнөгөндө, алдынан Чубак тосуп чыгып, аны боорго сайып, найзасын аркы жагына өткөрүйдү дейт да. Ал Назарбайын ал жерде өлдү дейт. Анан Будаш деген баатыр бар экен, ал найзасын жапырып алып, анан Манасты бери кел деп чакырып, жекеге чыгып жөнөгөндө, анын астынан Сыргак тосуп чыгып, тетигил Будашты найза менен сайып жайлады дейт. Мына ошентип Кенжуттуктун бир топ баатыры мынтип жекеге чыгып өлгөндөн кийин Калия чыркыра берди дейт. Барып Кенжуттук баягы аскерлердин баарысына мынтип айтып жатат. Аны мен сиздерге китептен окуп берейин. Калияңа яр кеп айтат, келген аскер элге айтат, кеби угуңар деп айтат, кара кыргыз уругун, кабыл алманас улугун, укканым 30 жыл болгон, урушкан душман барынын, узарып мойну кыл болгон, лайлама жар болуп, аңкыган арбын шаар болуп, падышасың өзүндө, батырманас кыргыздын көрүн элек көзүнө, уятынан урушпай карап турат каканы,
Кара кыргыз Манастын катышкан аман таппады. Ат жетпеген жерди алды, ар тараптан элди алды. Күчү бардан пилди алды, күрөшкөн кайдан ким калды? Төгүлүп жерде жин калды, жөйлөшкөндөн ким калды? Аяры бар алтымыш, акыры буга беттешсек, аман болбойт калкыбыз. Жеткири бары жетимиш, карабастан кагышсак, жер болобуз кейпибиз. Ушул келген аскери, уругу кыргыз көбели. Билдин жүгүн кийгендер, бирөө минге тийгендер, жарагын темир кийгендер, жалгызы санга тийгендер. 100 миңге кирсе жүдөбөз, жүлүктөрдүн бар экен. 10 миңди көрсөң ойлобоз, оюндордун бар экен. Казак десе бел байлап койгондордун бар экен. Кара жандан бир жолу тойгондордон бар экен. Кармашканын апиллет сойгондордон бар экен. Кара темир садакжа чойгондордон бар экен. Көрбөгөнмүн уккамын, уламагары сөзүнөн укканымды туткамын. Туртукуму бала деп, түтпөс душман ага деп, жолашып чыгып урушсаң, жоктур ага даба деп. Уламадан уккамын, уккандан эсим чыккамын деп Калия жанагы Кенжуттуктун колуна муну ушинтип кеп айтты туугандар. Эми сиздерге мен муну атайын Манастын оону менен колундан келишинче айтып берип жатам. Анткени Манасты эми Манастын оону менен айтып бербесе болчу эле туугандар. Ошондуктан баягы окшошпосо дагы угуп коюңуздар. Мен колумдан келишинче сиздерге муну ушинтип окуп берип жатамын. Өзү Манастын оону менен окусак, аябай жакшы түшүнүктүү болот, анан мындай тилге да жатык болот. Негедир көңгөнгө билбейм да. Анан муну ошентип баягы Кенжуттуктун баарысын айтты дейт. Буга багынып бергиле. Андан көрүп багынып эмне сураса ошонусун бергиле айнанайын. Тартуу болсо тартуу бергиле. Башка болсо башкасын бүт, керек болсо алдыңдагы атыңдан түшүп атыңды бер, айнанып кетейин. Ушинтип булардан кутулбасак болбойт. Антпесек биздин этегибиз эки болбойт, каныбыз ушу жерде төгүлөт дагы. Баарыбыз кырылып жок болобуз. Деп муну ушинткенден кийин баягы Кенжуттуктун колу тарады дейт. Манаска чогултуп келип 170 кыз тартуу кылды дейт. Минген аттарынан бери тартуу кылышты дейт. Мына ушул жерде ушундай сөз калган дейт. Ат уяты сатуу дейт. Кыз уяты тартуу дейт. Мына ушул сөз ушул Кенжут калаасын алганда чыккан дейт да. 90 төөгө күмүш артып алып келип беришти дейт. 13 төөгө алтын артып алып келишти дейт. Бирок Манастын көңүлү баягы тетигил тартууга келген кыздарда да эмес, тартууга келген алтын күмүштө дагы эмес, малда дагы эмес. Алмамбет кайда кетти деп, анан кыргылчал берки жактагынын баарысынан ай Алмамбетти кайда кетирдиңер, кимиңер көңүлүн калтырдыңар деп Манас барк сүйлөгөндө кыргылчалдыгын кылып минтип айтып турат дейт да. Кыргылчал дейт. Кыргылчалча кеп айтат. Кылымдыгы япаттаба кылгансың өзүң деп айтат. Кызды кармап алганда, эшикти көздөй салганда, Манас деди чыркырап, уялгандан Алмамбет капырлар карап турганда, маңдай терин шыпырап, укмаксаң болуп кеткенсиң, ушинтип түпкө жеткенсиң, алакеңди жерип, алтын айды дегенде алдагандан эткенсиң, кыларын кылып салгансың, кыргыздан көрүп калгансың, кыл чайбай турган эреле, элиңден энди эр Манас андай кыраанды кайдан табасың деп кыргылчал Манаска катуу тийди дейт. Муну укканда Манас таптакыр түшүнбөй калды дейт. Ай, эмне болуп мен ага катуу тийип алыптырмын деп бая Манас аңдоостон Алмамбеттин көңүлүн калтырып койгонун өзү билбей калган экен да. Мына негизи адамдар менен мамиле кылып атканда аңдоостон бая ооматта турганда, колдон келип турганда күпүлдөп бирдемени сүйлөп албаш керек дегенди ушул жерде Манас эпасы бизге акыл насаат кылып айтып атат. Керек болсо Манастын өзүнө баягы кыргылчал бетке айтып, моминтип баягы жолун түздөп атпайбы Манастын. Манас ошентип турганда баягы сереги чыкты дейт. Серек дагы Манастын баягындай кандайдыр бир кемчилиги болсо бетин айткан, муну ушундай эрдиги бар да. Анан Серек мындай дейт. Сен кылгансың деп айтып, ашыкчылык тапкансың, арамдан даам таткансың, Алмамбеттей султанды алтынай кызга саткансың, ачууланып кыйыктап аскерге несин айтасың. Ал сөздү айтып Сереги, аны ушул дегени, анын угуп Манас селейди, абасы бакай кеп айтып, ачууланып бек айтып дейт. Караңыздарчы, кыргыл айтып атат.
серек айтып атат. Хан Манастың бетіне чындықты айтып атышат. Ушуга Манас кадимкидей чыдап атат. Демек, биздин ата бабаларыбызда илгертен сөз эркиндиги жашап келген. Ата бабаларыбыз тизе бүгүп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы деп илгертен ушул кепке амал кылып, ушуну салт кылып келишкен. Мына Манас тастыктама ага. Эми Бакай не деп айтат Манаска? Муну угуп туруңуз. Абасы Бакай кеп айтып, ачууланып бек айтып, Кытайдан келген бир адам кыйрыңа батпай качырган, кыйын болору калганга, кимдин баркын ким билет, ким жүрөт ушул жалганга, калкынан азган бир адам, катарыңа сыйбаган, калганга жаман уятко, кайда болсо бир адам, кара жаны туратко, Орта Азия журтунда, ооп келип ушунда, кериктен качып пилине, келсе тандап бирине, кара кыргыз уругу, караламан киши эмес, калың Кытай улуугу, каралап келсе кыргызга, кандайлыктан кызыктың, калап алуу бир кыска, деп Бакай катуу айткандан кийин Манас өзүнө келе түштү дейт дагы, аскерин төрткө бөлдү дейт. Бириңер түндүккө, бириңер түштүккө, бириңер батышка, бириңер чыгышка карай жөнөгүлө. Алмамбетти тапкыла деп, муну ушул жерден Алмамбетти издетип баштады дейт. Баягы Генжутта алдым, Айганда алдым дегендин баары калды дейт. Олжо, молжо, аны мунусунун баары калды. Алмамбетти издеп тапкыла деп, муну ушинтип Манас аскеринин баарын бөлүп, Алмамбетти издетүүгө жөнөттү дейт. Эми калган окуяны кийинки көрсөтүүдө айтып бермекчимин. Урматтуу туугандар, аман туруңуздар. Урматтуу көрүүчү, эгер бизди колдоп, эмгегибизди баалап, бабаларыбыздын даңкын баяндаган көрсөтүүлөр көбүрөөк чыгып, көбүрөөк жайылуусун кааласаңыз, экрандагы номерлерге акча которуп, демөөрчүлүк кылсаңыз болот. Күч бирдикте замандаш.